Бул жашыруун видеону аягына чейин көрүңүз. Себеби бул нерсени калктан жашырып келишүүдө. Акырындык менен дүйнө жүзүн билинбестен коркунучтуу бир технологиялар каптап келе жатат. Эгерде биз азыртан эсибизге келбесек, анда бул система билинбей отуруп адамзатын каптап кетиши мүмкүн. Бул учурда бүткүл адамзат жумуштарынан айрылып, таптакыр эле эч нерсеге кереги жок болуп калуу коркунучунда турат. Ассаламу алейкум, урматтуу Шумдук каналыбыздын көрүүчүлөрү. Эгерде байкаган болсоңуз, акыркы жылдары жумуштар азайып, жок болуп эле баратат. Ошондуктан адамдар акча таап оокат кылуусу дагы кыйын болуп турган учуру. Ал дагы эч нерсе эмес, ушунчалык жагымсыз, бирок ачуучандык. Адамдарды алдыда мындан дагы жагымсыз окуялар күтүүдө. Бүткүл адамзатты жумушка таптакыр керексиз болуп калуу коркунучу жаралууда. Ооба, сиз туура эле уктуңуз. Жумушка таптакыр эле кереги жок болуп калуу коркунучу. Кайдагы нерсени айтып атат деп ишенбей турсаңыз керек. Анда эмесе мына бул видеону жакшылап маани берип көрүңүз. Эсиңиздеби? Темурда телефон чыгат экен. Эки адам эки жакта туруп сүйлөшөт экен деп айтса, ишенбей аны келесоо көрүп койчубуз. А бирок биз азыр сүйлөшмөк тургай, мына минтип тигиле карап турабыз ошол телефонду. Болгондо да эң мыктысын. Бул демек замандын күндөн күнгө өтө тездик менен өнүгүп жаткандыгын түшүндүрөт. Азыркы чыгып аткан технологияларды санап жетишпей баратабыз. Адам баласынын жашоосун күндөн күнгө оңойлотуп баратат. Себеби мурда бир нерсени кылуу үчүн адамдын көп убактысы жана мээнети керек эле. Ал эми азыр болсо заматта кыла койчу техникалар жана технологиялар. Мурда бирөөгө бир сөз айтуу үчүн кат жазып, атайын поштачыга берчүбүз. Ал пошташы узак жол жүрүп, катты жеткирип берчү. Пошташы мына ушул кызмат үчүн айлык маян алчу. Азыр ошол поштачылар жок болуп кетти. Мунун себеби аларды жумушунан айрыган жаңы технология чыкты. Мына дал ушул сыяктуу дагы көптөгөн жумуштар токтоп калды. Жумушчулар дагы керексиз болуп баратат. Келиңиз, майдаланып отурбай, чоң эле өзүбүздө болуп аткан бир мисалга өтөлү. Өзүңүз байкагандай эле өзүбүздүн Кыргызстанда. Эмне жашынып турасыздар? Машинанын аркасына. Жашмагыла деді министр силерге. О, жийиксин ачтын эмне жашмап алсыздар? Жолдордо тизиле турган ГАИ кызматкерлери көрүнбөй калышты. Бул демек алар муурдагы жумушунан айрылышты дегенди түшүндүрөт. Бул нерселердин баарысын албетте эч ким күнөөлүү эмес. Болгону технологиялар күндөн күнгө өнүгүүдө. Канчалаган адамдарды жолдо тургузуп, ар бирине айлык төлөп берген жакшыраакпы?
же жолдорго акылдуу камераларды орноткон жакшыраакпы? Камералар биринчиден чарчабайт, экинчиден айлык акча сурабайт. Үчүнчүдөн камералар менен сүйлөшүп пара берүү мүмкүн эмес. Төртүнчүдөн аларга төлөп берчи айлык акчага мындан да башкача технологияларды алса болот. Мындан башкача технология демекчи, мисалы мурда жол эрежесин, машинелерди көзөмөлдөөчү камералар орнотулса, ал эми азыр болсо жөнөкөй эле адамдарды көзөмөлдөөчү акылдуу камералар орнотулат. Муну менен дагы бир жумушчулар азая түшөт. Мына көрдүңүзбү? Элес албаганы менен адамдардын ордун мына ушул сыяктуу технологиялар жана роботтор басып жумушсуз калтырууда. Роботтор демекчи Кытайда жана Америкада, башка көптөгөн өлкөлөрдө көпчүлүк адамдар аткарчу жумуштарды эч ак эле мына ушундай роботтор аткарып калышкан. Роботтор жумуштарды адамдарга салыштырмалуу тез жана так аткарат. Айтып өткөндөй эле акча сурабайт жана чарчамак тургай тамак дагы сурабайт. Ал эми Темурда, завод, фабрикаларда миңдеген адамдар иштесе, ал эми азыр болсо ал адамдардын ордун автоматташтырылган роботтор жана технологиялар ээлеп алышууда. Мындайча айтканда, адамдарды жөн эле түртүп салышууда. Бул нерсеге көпчүлүк маани бербегени менен эч ак эле дүйнө мына ушундай автоматтык режимге өтүп калган. Азыр эле арабызда кимдир бирөө өзүнө ишенип олтурушу мүмкүн. Бирок шашылбай туруңуз. Азыр биз сиздин ордуңузду баса турган роботторду табабыз. Кайсыл гана профессия болбосун, кандай гана жумуш болбосун, баары бир роботтор сизди дагы жумушсуз калтырып кое турган күн жакындагандан жакындап келүүдө. Мындай роботтор заманынан али көп бар деп ишенип олтурууга кеч болуп калды. Себеби качандыр бир кезде кадимки жөнөкөй телефонду дүйнөдөгү эң бай, саналуу гана адамдар колдонушчу. Ал эми азыр болсо тескерисинче, дүйнөдө телефон колдонбогон, телефону жок адамдарды таба албайсың. Бул демек технология ушунчалык тездик менен өнүгүп, заманыбыз автоматтык режимге өтүп бараткандыгын билдирет. Бала кездеги фантастикалык кинолордагы азыр кашкайып чындыкка айланууда. Азыр биз кайсыл жумуштарды роботтор басат экен деп санай турган болсок, анда бул видео жок эле дегенде 2 сааттан ашык убакытка чейин созулуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан келиңиздер, жакында кайсыл профессиянын, кандай жумушчулардын ордун, кандай роботтор басканы турганын байкап көрөлү. Бул видеону көргөндөн кийин сиз терең ойго батып каласыз. Албетте биз сиздин маанайыңызды чөктүрүүнү каалабайбыз. Бирок унчукпай отура берсек, мындан да жаман абалда калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан бул видеодон кийин сиз терең ойлонуп, жашооңузда туура кадамдарды азыртан баштап, келечекке даярданып, эмне кыларыңызга кам көрүп баштоого убакыт келип жетти. Албетте, качан гана ошол робот келип, эми сенин керегиң жок деп жумушуңан сүйрөп чыкканда гана эмне кылаарын билбей шалк эле отуруп калуу кереги жок деп ойлойм. Дүйнө жүзүнүн дарыгерлери, докторлар, медсестра жана врачтар
керек болсо хирургтардын эң кыйын делген операцияларын жасаган роботтор чыга баштады. Бул демек кимдер жумушунан айрылганы турары айтпаса деле кашкайыр көрүнүп турат. Бул роботтордун операция жасоодогу өзгөчөлүктөрү адамга салыштырмалуу өтө так жана кылдаттык менен тыкан жасашат. Буга бир эле мисал келтирчү болсок, ошол роботтордун колдору операция жасоо учурунда адамдарга окшоп калчылдабайт. Жана эң жакшысы, операцияны жасап бүткөндө ичине ийне жибин, аспаптарын унутуп калбайт. Же болбосо телефонго лаксып кетпейт. Албетте бул тамаша, бирок чындыгына жараша. Дагы жакшы мен доктор болбой калганым, деп сыймыктанганга дагы эрте. Соода түйүндөрүн, клиенттерди кадимкидей тейлеп товар саткан механизмдерди айтпай эле коелу. Сатуучулардын жумушу дагы роботтор басып алса, анда жок дегенде ошол магазинди кайтарып турган охранниктер керектир, деп ойлонуп отургандар дагы бар. Бирок тилекке каршы азыркы тездик менен өнүгүп аткан технология ойлонгуча эле чыга келүүдө. Жакын арада бардык коомдук жайларды робот охранниктер кайтарып көзөмөлдөөгө өтүшөт. Бул робот охранниктердин өзгөчөлүгү адамдарга салыштырмалуу 6 эсе мыкты иштейт. Бир жерде тура берип зээригип, чарчап, уктап да кетпейт. Бурдун заряды түгөнүп калса, эмне болот деген суроого жообун даярдап, анан чыгарышкан. Бул роботтор күндөн жарыктан заряд алып, адамдын ар бир терс кылыктарын байкап, түз эфирде жаздырып турат. Эгерде сиз бейбаштык кылган болсоңуз, дароо ошол замат милиция бөлүмүнө автоматтык түрдө кабарлап жиберет. Жыйынтыгында жерге кирип кеткен учурда дагы полиция кызматкерлери ал бейбашты таап чыгат. Себеби акылдуу камералар системасы кандай иштейт экенин баарыбыз эле жакшы билип калсак керек. Тамактарды даамдуу жасаган ашпозчулар жана поварлар. Бул адамдардын дагы ордун баса турган технологиялар күндөн күнгө түркүн түстө чыгууда. Жада калса ар бир үйгө кире баштады. Мисалы, мультиварка. Кафе жана ресторан, тамактануучу жайларда мурда көптөгөн адамдар мээнет кылып иштеп келишсе, ал эми азыр болсо шорпосунан тарта гамбургерине чейин даамдуу жасаган роботтор чыга келүүдө. Эми жумушун жоготсо поварлар жоготот экен да. Жок дегенде ошол роботтор жасаган тамак аштарды официанттар жеткирип беришер, деп официанттар эс ала түштү. Жок, бул официанттардын ордун баскан роботторду эч ага эле ойлоп чыгарып коюшкан. Түгүл бул роботтор адамдарга эч ага эле тамак жеткирип тейлеп жүрүшөт. Кийинки роботтор үйдөгү айымдардын жумушун баса тургандай. Пилисос чыгып, шыпыргыны ыргыттык. Эми сиз жок дегенде ошол үй жыйнаган пилисосту кармап турганга керек болуп каларсыз. Жок, эми сиздин дагы керегиңизди жокко чыгарган акылдуу пилисостор чыкты. Бул чаң соргуч технологиясы өзү эле үйлөрдү тегиз жыйнап, чаңын калтырбай тазалап коет. Кантип эле ушундай болсун, ошондо эмне аялзаты үйлөрдү жыйнабай калышабы, деп ойлонду арабызда бирөө. Бирок аялзаты үй жыйнамак тургай кирди дагы жуубай калганына
канча убакыт өттү? Акылдуу кир жуугуч машинелер кир эле жуубастан аларды сыгып кургатып да коюуда. Бул роботтор мен кылганды кыла албайт окшойт деп алыстан карап отурат арабызда дагы бирөө. Ооба, курулуш иштерин, стройка жумуштарын кылуу чындап эле ушунчалык оор жана кыйын. Ошондуктан сиздин ордуңузду эч бир робот баса албай тургандай деп айтууга кеч болуп калды. Себеби сиз жасаган бул оор жумуштарды роботтор оңой эле жана тез жасай баштады. 10 адам биригип 10 күн бою курган мына бул дубалдын кирпичтерин роботтор 10 эле саатта ойдогудай тизип коюуда. Демек жакын арада сиздин дагы мына бул роботтор жумушсуз калтырып коеоруна таң калбай деле койсо болот. Шоопурлар, элди ташыган айдоочулар жана таксисттер сүйүнүп олтурса керек. Туура, машине деген бул өзү техника. Аны айдаганга баары бир адам керек. Сиз дүйнөдө кандай гана автоунаалар чыгарылып аткандыгын билесизби? Автопилот системасы. Өзүн өзү башкара алчу унаалар. Бул унааларга эч кандай айдоочунун шоопурдун дагы кереги жок. Себеби бул машинелерге акылдуу программалар аркылуу өзүн өзү башкарып керектүү жерине бара алышат. Ошол эле учурда адамдарга салыштырмалуу жол эрежелерин унутпай так сакташат. Бул автопилоттуу системалуу унаалар мисалы алдында бир адам туруп алса, аны дагы сезе билип, айланып өтөт. Бул акылдуу унаалардын өзгөчөлүктөрүн айта берсең, таң калууң түгөнбөйт. Ошондуктан сөздү кыскартып айтканда, айдоочулар дагы керексиз болуп калат. Жүргүнчүлөрдү ташыган автобустардан тарта, жүк ташыган КАМАЗдарга чейин автоматтык режимге өтөт. Абаса, жакын арада акылдуу такси кызматтары бардык шаарларды каптаарын дагы эске сала кетели. Шаардыктарды балее баскан тура деп айылдыктар сүйүнө түштү. Бирок ааламга жол айылдан башталат демекчи, шаардагы роботтор айылдарда башталган. Мисалы мурда эгин талааларды жыйноо үчүн ашарлап көптөгөн адамдардын колу менен эгиндерди чогултуп жыйнасак, ал эми азыр болсо түркүн түстүү техникалар күндөн күнгө өнүгүп чыгууда. Бул дагы эч нерсе эмес. Эми ушул техникалар шоопурсуз эле мына минтип өз ишин кыла бермекчи. Эң эле акылга сыйбаганы, адамдын психологиясына зыян алып келе турган, адамдык сапатынан чыгара салчу ыплас жаман роботтор дагы чыга баштады. Бул роботтордун адамдардан кандай айырмасы бар экенин жана кандай өзгөчөлүктөрү бар экенин айтпай эле коелу. Hello, Matt's friends. It is very nice to meet you. I hope everything is well with you. Бир жагынан заман өнүксө, экинчи жагынан адамдар дагы бузулууда. Бул демек кыяматтын дагы аз калгандыгынан кабар берет. Ал эми шаарларды каптаган сулуулук салондорунда иштеп аткандардын дагы ордун мына бул акылдуу роботтор ээлеп алмакчы. Чачтарды тегиздеген парикмахерден тарта, тырмактарды жасаган, маникюр жасагандарга чейин. Адамдардан аша түшкөн роботтор акырындык менен өлкөлөрдү басып каптап келатат. Мына, эгерде айланага жакшылап көз чаптырып, терең ойлонуп байкай турган болсок, кайсыл гана профессия болбосун, кандай гана жумуш болбосун, ким болбосун, кандай гана адам болбосун, дал ошол адамдын ордун басып
каптап келе жаткан роботтор. Бул демек заман тездик менен өнүгүп, баары автоматтык режимге өтүп, компьютер заманы каптап келаткандыгынан кабар берет. Келечекте алдыда адамзаттын жашоосу кандай болот жана эмнелер күтүп турары сизди ойго салдыбы? Эми ушул роботтор бизге жеткиче али канча убакыт бар экен дей турган заман эмес, азыр өнүккөн заман. Ошондуктан ойлонууга мезгил келди. Качандыр бир кезде ушул жөнөкөй телефонду колдонуп калаарыбызга ишенген да эмес элек. Ал эми азыр болсо мына мынтип зомби болуп калганыбызды байкаганга да жетишпей калдык. Демек бул роботтор жакында ушул телефон сыяктуу арабызды каптап, адамдарды керексиз кылып салуу коркунучу бар. Ал эми бул коркунуч тууралуу сиздин ой пикириңиз кандай? Сиздин профессияңыз, иштеген жумушуңуз кандай? Комментарийге жазып калтырыңыз. Себеби биз кийинки чыгарылышта мындан дагы кызыктуу теманы сөз кылабыз. Керек болсо сиздин дагы ордуңузду баса турган роботторду 100% таап чыгабыз. Ал эми акырындык менен дүйнөнү каптап, адамдарды керексиз кылып аткан бул роботтошкон замандан, эртеңки коркунучтан кантип сактанабыз? Кийинки чыгарылышта сөз кылабыз. Видеону даярдаган Шындык ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.